жана машинанын жумшактыгын айтпайын, бул санатадан ай! Нормально. Жигиттер, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жатсаңар, Эксперт таксопаркты сунуштайм. Эксперт таксопарк такси тармагында көп жылдан бери эмгектенгендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукка жана туруктуулукка кепилдик берет. Эксперт таксопарктын эң эле алдыңкы артыкчылыгы бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү. Ал кандай тарифтер десеңер, суткасына 55 сомдон, же ар бир заказдан 4 сом, же 2%. Кыскасы өзүңөргө жаккан, өзүңөргө ыңгайлуу болгон тарифти тандап иштесеңер болот. Эксперт таксопаркка катталып фотокөзөмөлдөн өткөндөн кийин силердин баласыңарга 100 сом саламдашуу бонусу түшөт. Анан дагы кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ал кандай десеңер, досуңду чакыр программасы бар. Эгер досуңарды алып келген болсоңор, баласыңарга 1000 сом салып берет. Айдоочуларга 24 саат бою техникалык колдоо көрсөтөт. Кыргызстандагы ишенимдүү өнөктөш Эксперт таксопарк менен биргеликте мыйзамдуу иштеп, жакшы киреше тапкан. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн погодадагы сонун. Анан мага комментарийге көп жазат. Сен могу BYD'де жүргөнүңө көп болду, электричкада көп болду, айдаганыңа жакшы эле опталып калдың, жакшы эле билип калдың, ошол тууралуу бизге айтып берчи, биз дагы алсак болобу, кандай минусу бар, кандай плюсу бар деп комментарийге көп жазылат. Бүгүн болсо такси тармагында же таксиде иштегенибизде эмес, бүгүн болсо ушул BYD E2-ны обзор кылабыз. BYD E2 2024-жылкы ушуга обзор баштадык. Достор, мен бүгүн BYD E2-ны мен обзор кылбаймын. Бүгүн мен болсо жөн гана оператор кызматын кылам. Обзорду башка жаңы каарманыбыз лайктан басып колдоп коесуздар. Бул болсо биринчи жолу ушундай эмеге тартылып, ушундай эмеге сүйлөп чыгып атат. Баштадык анда, сен даярсыңбы? Кеттик анда. Ассаламу алейкум жамаат. Мен биринчи жолу тартылып жаткандыктан бир аз кемчиликтер кетиши мүмкүн. Ошондуктан аны көзгө албай, лайктан, подпискадан таштап колдоп коюңуздар. Анда обзорду баштайлы. Бүгүн бизде BYD E2 үлгүсүндөгү машина 2024-жылы Кытайдан чыгарылган толук кандуу ток менен жүрүүчү унаа. Урматтуу жамаат, бул 5 эшиктүү кечпек унаасы. Батарейкасынын көлөмү 43,2 кВт-час. Мотордун күчү 70 кВт же башкача айтканда 95 аттын күчү бар. Бул жакта айта турган деле эч нерсеси деле жок. Бул жакта болсо сунуку, антифриз, тормоздун жидкоси жана аккумулятор, мотор өзү. Запас хода 405. Бул машина 23-жылдан баштап рестайлинг түрүндө чыга баштаган. Бул унаада башка марка унааларында бар нерселер бунда дагы бар. Мисалы, климат контроль. Бул жактан сенсордон башкарсылат. Жана бунда старт-стоп, жана голосовой управление бар. Жүрүү отурмасы ушундай болгон кичинекей джойстик менен башкарылат. Водитель жактагы сиденияны өзүмө ылайыктап койгом. Ошондуктан өзүмө удобный, ыңгайлуу, айдаганга да жакшы. Алды өзүмө ылайыкталып коюлган. Боюм болсо 1.80, эми артын көрүп турганыңыздардай эле кеңири, тар эмес же өтө эле кең эмес. Бул жагында болсо сиденияны алдыга жылдырып койсок, ушундай кең месте калат. Кеңири отуруп кете бересиздер. Машинаның арткы тарабына келсек, бул жакта багажникте өтө эле кең эмес, средний. Жана запаска сала турган жери жок, ошону минустан ошол эле. Урматтуу жамаат, калганын мен өзүм толуктап кетейин. Машинанын кандай минусу бар, кандай плюсу бар. Эми 1 жыл болду айдаганыма. 1 жылдан бери эгер башка машина айдаганымда жок эле дегенде ходовойдон бир жерин жасамакмын. Бул BYD'нин болсо эч жерин жасаган жок. Эми кытайский, Кытай. Барың эле Кытай деп жаман көрөсүңөр, бирок ходовой часты өтө эле бекем окшойт деп ойлойм да. Себеби 1 жылдан бери таксиде жүрөбүз. Таксиде эми ит барбаган жерге дагы барабыз да кээде. Ошондой барганга туура келет. Кээде поля аралап кетебиз. Ходовой часты өтө бекем окшойт деп ойлоп койдум. Анан зарядка сайганда быстрый зарядда жана күчөдөн бул жагына сайлат. Ал эми үйдөн болсо шашпай сайганда үйдөн бул жагына сайлат. Үйдөн сайганда эгер 3 киловаттка койчу болсоң, кечинде алып барып сайсаң, эртең менен кечен толот да. Азыр эми кыштын күнү жанагы лимит коюп салбадыбы? 3 киловаттан ашкандан кийин счётчиктен өчүп калып атат да. Ошондуктан азыр үйдөн мен сайганда биринчи же экинчи положениясына коюп саям, анда эртең мененге чейин толук толбой калат.
Анан булардын эки немеси болот. Бирөөсү богатыйраак комплектацияда, а меники болсо бедный комплектацияга кирет. Богатый комплектациянын могу фаралары эме болот, лед болот. А меники болсо простой эле да. А мен буга болсо лед койдургам. Простой эле лампочка болчу, лед койдургам, лед койдурсаң сонун болуп калат экен. Дагы бир минусу жигиттер, анан печканы иштеткенде, кышында печканы иштетебиз, жайында болсо кондер иштетебиз. Астында болсо үйлөгөн эмелери бар, бирок артында үйлөгөнү жок да. Ошол жагы минус экен. Алдыгы ортоңку эмеде негизи үйлөгөн эмеси болуш керек, башка эмелерде бар го, баягы бензинде, башка электрическийлерде дагы бар, бирок бул эмеде ал комплектация каралбаптыр да. Баарыңарды кызыктырган эми эң эле башкысы бул запас хода жигиттер. А жайында болсо 350-380ге чейин жүрсө болот. А кышында болсо, быйыл кыш өзүңөр көрдүңөр, могу көрүп турасыңар, өтө деле суук болгон жок. Ушундай погодада печкени иштетип жүргөндө 200-220 жүрүп атабыз азыр ушул мезгилде. Өтө катуу суук болгондо 150-200 километр жүрөт экенбиз да. Азыр болсо 200-220 километр жүрүп аткан мезгилибиз. Кыскача айтканда ушундай жигиттер. Минус плюсу өтө деле көп минусу жок экен. Минусу, эң башкы эле минусу биринчиси бул запасканын жоктугу. Запаска каралган эмес, запасканын орду жок да. Эгер орду болсо дагы өзүбүз салып алсак болмок, бирок орду дагы жок, запаска дагы жок да. Ушул бир минус. Анан экинчи минусу болсо бул жанагы арткы жүргүнчү тарабына жанагы кондердун, печкенин үйлөй турган эмелери каралган эмес. Экинчи минусу ошол болуп жатат. Анан калган жагы пока азырынча жакшы эле, 1 жыл болуп калды айдаганыма, ходовою, ал жак бул жактары бүт баары жакшы эле. Азыр могу 26-жылы февралдан баштап электромобилдер дагы мурдакынан дагы арзандайт деп айтылган, бирок азыр базар баасы канча болуп жатат, ал тууралуу менде маалыматым жок. Буга чейин 14.500дөн башталып, кийин 12.000ге чейин түшкөн болчу. Азыркы базар баасы канча экен маалымат жок менде. Ушуну менен видеону жыйынтыктайбыз жигиттер. Акырына чейин көңүл бөлүп көргөнүңөргө ыраазычылык билдирем. Каналга катталбай көрүп жаткандар каналга катталып, ылчитип лайктан басып, ой пикир сунуштар болсо комментарийге жазып койгула. Анан бул биздин обзорубуз кандай болду? Бул обзордо бизде опыт жок, биринчи жолу тартып жатабыз. Андыктан сиздерден комментарийден ой пикириңиздерди күтөбүз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат, аман эсен болуңуздар.